кандайсың? Нормально? Просто муну кийип алган алып койгом чачтычы. Себеби акылдуу башка акылсыз чачтын кереги жок экен. Эми ошо өнөр адамдары башка эгерде бир башка тармакта болгонубузда, эгер Алтынбек үй салганда барып койлек жасачып, камыр жардам берет элек да. Ашар кылып атат, ашарга жардамга келип калдык. Эми баягы өнөрүнө жардам кылып атабыз. Негизи Алтынбек болуп чогуу бир айылда чоңойгонбуз. Негизи кыргыздар жаман Ырымга жакынбыз го мына, Алтынбек деп. Ата-энеси Алтынбек төрөлгөндө эле кыргыз элине салмактуу болсун, ушундай алтындай кымбат болсун деп жакшы ниет тилек менен койсо керек да. Турабы тургандар? Биз аябай ырымчылбыз го сенде. Любой нерсени ырымдап коебуз. Мисалы мен ушу Алтынбекке салыштырмалуу дагы бир кыргыздын аттары бар. Угуп алып кете таң калам да. Жана бир ат бар го, мисалы үчүн Кудай берген деген. Ал түшүнүктүү, бирок көп жылдан бери балалуу болбой жүрүп, ана Кудайдан тилеп алдым деп, атын Кудай берген коет. Дагы ат бар, эгемден тилеп жүрүп алдым эле деп, эгем берди коет. Мен бир атка такыр түшүнбөй жүрөм да, мейман берди деген аткачы. По-моему, көптөн бери балалуу болбой жүрүп, үйүнө бир мейман келип, ана меймандын атын сурабай калышкан окшойт. Мейман берди кылып кое берчи деп койгон да. Дагы бир кызыктай ат бар экен, ким берди дейт эле. Мен берген жокмун дедим да башында. Ушунчалык ырымчылбыз да, мындай бир нерсени мисалы көп кыздар төрөлөрсө бурул деп, мындай бурулуп кетсин деп, адаш деп коюшат го мисалы. Бир аяш атам бар, көп жерде тамаша айтып жүрөм, аты Былтыр. Чын, мына буттуу жерде турам, эч кандай Былтыр Бекта эмес, Былтырбай эмес, болгон эле Былтыр. Анымды кыскартып дагы мисалы үчүн мени болсун Боке деп коюшат, бирок Былтырды кыскарта албайт экенсиң да. Былт болуп калган, эмне болуп калат? Башкача болуп калабы? Ош бишек таксовать этет. Бир күнү базарында машинасын коюп кирип келсе, бир эже чыгып тур да пакеттин Былтыр экен машинасынын аркасына коюп коюп. Анан кирип кеткен экен, ал Былтыр экен аркадагысын көрүп эле туф деп элеп кетти. Аял чыга калса эле пакет төлөмчү жанында тур кишилерден сурап эле, "Алена, мо пакетти ким төлөдү?" десе, жанында турган таксилер, "Аны Былтыр төлөдү" дептир. Төлөдүсү. Апай кызык го, мен азыр эле коюп кеткенмин да. Ой, ооба, ошону Былтыр төлөдү, Былтырды. "Не сен Былтырдан бери турасың ушул жерде" деп коет. Мен атым деле болсун, эмнеге мен атаным болсун койду экен деп өзүнчө ойлончумун. Ушу бир болсо атам мени здоровый болсун деген окшойт. Же кудул болсун дегем, же чоң болсун дегенби деп өзүнчө ойлонуп кайра тыянак чыгарып алат элем да. Мен билет элем. Себеби мен 9 бир туугандын 8-чисимин. Мен төрөлгөндө ата-энемдин шотунда 4 уул, 4 кыз болуп, атам менен энем ушундай ниет менен койсо керек деп ойлогом да, болду эми ушу менен. Болду, болсун. Бирок болбой алган да. Менден кийин Талант деген иним бар. Себеби Талант деген жөн жаткырбайт экен да. Таң каласың. Ушундай аттар кызыктай да. Кийин бирок атама сурадым, үйлөнүп жайлангандан кийин чоң эле киши болуп калгандан кийин атама сурадым. Ата, неге мен атым болсун койгонсуз мындай? Чечмелеп коюңуз десем, атам айтат, балам, сени эмне деп чечмелейм? Жөн эле койгом, адам болсун деп эле койгом сени дейт. Көрсө жашоодо эң кыйыны күн сайын адам болуу экен. Ансыгарды не дейм, Алтынбекке эң башкысы адам болсун. Рахмат. Эми мен өзүмдөй баягы кудул болуу, акын болуу негизи мындай жашоодогу мындай башкача бир көрүнүштөрдү көрүп, аңдып жүрөсүң го. Мен бир мындай кыргыздардын бир прикол деп коет го, жаргондоруна таң калам да мындай. Кыргызча бирок башка эле сөздүн мааниси берет, бирок бул жакка да маанисин берет да. Мисалы үчүн мындай прикол бар го, мындай татынакай эле кыргыздын сулуу кызын көрүп калсаң, "Охо, жаман сулуу кыз экен деп мындай айтып коюш жок да. Нак көчөнүн тилимен айтасың. Ушундай сулуу кыз көрүп калсаң, "Охо, жинди экен, жинди экен." Жинди деген акылынан айнып калган адам. Бир шариги жетпеген адамды кыргыздар жинди деп коет, 2010-жылдардагы бир прикол чыкты. Ошондой эле бир кыргыздын татынакай сулуу кызын көрөсүң, же суп-сулуу машина көрөсүң, үй көрөсүңбү? Ушундай карайсың дагы агып каласың го. Блин, айбан экен деп.
Айбан деле жиндинин бир түрү. Мен дагы бир приколго таң калып жүрөм. Кыргызча эле сөз, бирок эч ким түшүнбөйт. Мен деле түшүнбөйм. Сиздер деле түшүнбөйсүздөр мындай. Кандай экен? Сонун экен десең, жок, вообще зыңк экен дейт. Зыңк менен өзү. Мен оюмча момундай эле капкатуу бирдеке болуш керек эле. Дагы бир төбө чачты тик тургуза турган прикол бар. Тоголдум. Төбө чачын туруп калган үчүн шаляпа кийип алгам да просто. Мындай бир кыргыздын татынакай эле сулуу кызы, аппак көйнөк кийип, көздөрүн бакырайт, чачтарын узун кылып, көздүн жоосун алып, ушундай өтүп келсин, аркасынан карайсың да, охо, теке экен, Айбанча теке экен дейт, Теке деген эчкин эркеги. Күзүндө сасыганда бир корон састады эле. Не эле алгыс жыттана эле. Анан как кыргыздын патриоту катары кыргыздын тилин былгап, жашынакай эле нерсени өзүнүн ээси менен айтпай, айбан, теке, зыңк деп калчылдабай эле, мен кыргызча нукурам, кыргыз маданиятына бир тил киргизип койдум. Эч кандай коңшу элдерден маданияттан алган жокмун, өзүм көкүрөгүмдө маданиятым. Эгерде сиздер дагы мындан кийин ошондой көздүн жоосун алган сулуу нерсе көрүп калсаңар, өтүп кеткен аркасынан карап туруп, охо, лабадах экен деп коела. Бол. Рахмат агайдар.